Башка кабарлардан коомдук тартипти бузган Нарын шаарында окуя боюнча кылмыш иши козголду. Коомдо чоң талкуу жараткан коомдук тартипти бузуу фактысы боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Беле кетсек 8-июнда Нарын шаарында жергиликтүү жаштар Борбордук Азия университетинин студенттерине чара көрүп берүү талабы менен акцияга чыгышкан. Алар 27-майда волейбол боюнча өткөрүлгөн мелдеште чет жактан келген студенттер жергиликтүү жаштардын сабаганын айтып, аларга карата эч кандай чара көрүлбөй жатканына наразы болушкан болчу. Мугалимдер жана өкмөттүн Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү менен болгон жолугушуусу учурунда жергиликтүү жаштар чет элдик студенттерден кечирим суроосун талап кылышкан. Андан соң чет элдик студенттер тизелеп жергиликтүү жаштардан кечирим сурашкан. Мурдараак болсо премьер-министр катышуучуларына, ушул окуялардын катышуучуларына карата мыйзам чегинде баа берилиши керектигин айткан болчу. Биздин бүгүнкү талкууга алып жаткан маселе дагы ушуга байланыштуу болууда. Албетте бул окуяны жаштар арасында түшүнбөстүк катары кабылдасак деле болот, бирок мындай жагымсыз окуялар өлкөнүн аброюна шек келтириши ыктымал. Баарды келип чыккан конфликт мыйзам чегинде дагы чечилиш керек деген дагы таризде алып чыгуудабыз. Биз болсо маселени эл аралык маалымат боюнча адис Борбор Азиядагы Америкалык университетинин мугалими Эмиль Жураев менен баалашкан турабыз. Эмиль мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы. Жогоруда мен айтып өткөндөй, балким ушул окуя багы жергиликтүү эле жаштардын ортосунда болгон окуя болсо мынчалык талкууга алынбаса керек деген дагы ой жаралат. Бирок тилекке каршы башка улуттун өкүлдөрү болуп жаткан соң бул Борбор Азия университетинде окуя сиз үчүн багы укканда биринчи ушундай окуя болгонун билгенде кандай ойго калтырды? Чынында бул өтө өкүнүчтүү, кейиштүү окуя болду. Мен муну өзүм да чет жерде окуп, азыр жүрүп жүргөндө жолдо жүрдүм эле. Бул окуяны көрүп алып өтө кейидим да. Анткени мен өзүм деле окуп келгем. Канча жыл бою чет мамлекетте окуп, бир жолу да ушундай сен четтен келгенсиң, же бул жердин жараны эмессиң деген таризде бир басырлоо болгон эмес болчу. Менимче бул бир чети албетте бул мыйзам жөнүндө чечилишүү талкууланчу нерсе, бирок биз жаран катары ошол эле Нарындын тургундары болобу, Бишкектин тургундары болобу, кайда гана болбосун, биздин чет элден келген туристтер болобу, окуучулар, студенттерге биз мамилебизди ойлонуп, өтө кылдат мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Биз белгилей кетишибиз керекпиз. Моно улуттар жашаган аймак экендигин Нарындын. Ошол эле кезде башка аймактарды деле биз билебиз. Ушундай эле ар улуттун өкүлдөрү келип билим алышкан көрүп эле көзүбүз багы жатыгып деле бүттү дегендей. Кандай дейсиз, балким ушундай окуялардын болуп жатышы багы бул өкмөттөн бул жаатта иш алып барбай жаткандан кабар берип жаткан жокпу, же башка да себеби барбы? Бул жерде көп себептер бар. Албетте бул жерде ошо жаштарды тарбиялоо максатында ишинде мамлекет да, үй бүлөлөр да, жергиликтүү тууган немелер, элдер, тургундардын баарысынын ролу бар. Ошол эле университеттердин да ролу бар. Бирок акыр түбүнө келгенде бизге Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын эли катары биз үчүн өтө маанилүү болуш керек да. Анткени ойлоп көрсөңүз, Тажикстандан келген же Афганистандан, башка мамлекеттерден келген окуучулар үчүн ал Нарында болобу, Кантта болобу, Карабалта, Бишкекте болобу айырмасы жок. Алар Кыргызстанда, чет мамлекетте. Бизге келген студенттер эң тандалып, эң оор сынактардан өтүп келген, эң мыктылары келген. Булар келечекте ошол өздөрүнүн өлкөлөрүндө же бизнесте болобу, мамлекетте болобу лидер болчу кишилер. Биздин келечектеги досторубуз ушулар. Эгер ушундай нерселер болгону, бул биз үчүн, келечегибиз үчүн өтө бир тез мааниге ээ болуп калышы мүмкүн. Эмиль мырза, анда суроомду башкачараак берейин. Албетте тилекке каршы мындай окуя болуп кеткени ушундай талкууга алып келип жатат. Бирок ошентсе дагы мындай пикир келишпестик эмнеден улам келип чыгат деп ойлойсуз? Бул кадыресе эле бардык жерлерде эле боло турган көрүнүшпү, же бул аң сезимдин маселесиби? Албетте бул тарбиянын маселеси, билим берүүнүн маселеси. Ошондой биз азыр мисалы үчүн меймандос элбиз деп келебиз, туризм боюнча жаатты өнүктүрөбүз деп келебиз. Жада калса ушу билим берүү жаатында биз кайсы бир деңгээлде эркин мамлекет катары, демократияга умтулган мамлекет катары биз билим берүү жагыбызды экспорттосок да болчу мамлекетпиз. Бирок ошолорду айткан сөз менен, бирок шарт түзүү боюнча элибиздин ушул жааттарда конокторго болгон мамилеси боюнча бизде эч кандай иш жок.
алып барылган жок. Ошон үчүн албетте ошо волейбол спорт жаатында болобу же башка жакта болобу ар ким өз түшүнүгүнө жараша гана мамиле кылып ушундай кээде чоң кемчиликтерге дуушар болот. Эмне мырза, бул окуя интернетте талкууга алынып калганда айрым укук коргоочулардын багы комментарийинде окуп калдым. Анда этникалык мамилелер боюнча ошол жанагындай коомдук кабылдамаларды ар кандай улуттар жашаган жерге гана эмес, жашаган жерге да катышыш керек деген дагы пикирлерин калтырышыптыр да. Бул кандай дейсиз? Жогоруда жанагындай сунуштар бул алардын айтымында 2011 багы июнь окуясы болгондон кийин ошондой сунуштар айтылган деп айтып жатат. Бул ушунчалык эле бул машакаттуу ишпи жанагы иштерди аткарыш? Эми 10-жыл чынында Кыргызстан үчүн өтө катаал жыл болуп, биз улуттар аралык маселелерде кыйын жерге такалып калдык. Бирок мен айтар элем, бул ушундай элдердин арасындагы мамилелерге биз такай ушу конфликт чыга турган бир коркунуч бар болгон маселе катары эмес, жалпы эле жашоонун ар тараптуу жагынан мааниге болгон ошо жарандык сезимди ошо тарбиялай турган маселе катары карашыбыз өтө зарыл. Анткени биз жалаң эле ушул эмне боюнча кайсы жерде гана конфликт болуп кетиши мүмкүн, элдер жаңжалдашышы мүмкүн деп эле ошого гана ыктачу болсок, анда биз прогрессивдүү, позитивдүү нукта өнүгүшүбүз өтө кыйын болот. Дагы бир суроо, жогорудагы эле кайрадан нарындагы окуя боюнча ал жакта болгон окуя туурасында жанагындай маалыматтарды окуй келе турган болсом, ал жакта жазылып турат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы жанагындай чогулган элдин алдына келип баягы жараштыруу иретинде келишкен экен, бирок андагы маалыматтарга караганда ага карабай ошол эле жерден баягы ошол аттуу баштуу келген адамдардын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн турганына карабай ошол жактагы жаштар баягы айткандан кайтпай кечирим сурасын деген баягы сөзү менен туруп алышкан экен да. Кандай деп ойлойсуз? Негизи эми бул кеп бул жерде эмес, негизинен эле ошо жергиликтүү ошончо баягы эл башкарган адамдар турганына карабай, жана жаштардын ушундай жанагы мамилеси бул эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Мында эч кимди бул жакта аброй ошол эле учурда ушул маселе жаатында алып караганда дейм да. Өтө терең кейиштүү нерсе бул. Чынында бизде бирок көбүнчө байкала жүргөн нерсе да биз ушу тарбиянын негизиненби, маданиятыбыз ушундайбы, бирок элдин арасында ар кандай кишилерибиз бар экен да. Элдин баарысын бирдей караганга мүмкүн эмес, беш манжа бирдей эмес дегендей. Бирок акырында менимче ушу мамлекеттик өкүлдөр, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү ошол мыйзам ченинде жүрүш турушту гарантиялап бере албаса, бул өтө кейиштүү нерсе. Ошол эле жерде мисалы үчүн бир күн дегендей капа кылып коюп, ушунчалык элге уят болуп, эртеси күнү кайра эле калпагыбызды көтөрүп алып кегиле дос бололу деген да бир жагы туура эмес. Менимче буга узак мөөнөттө түшүндүрүү иштери менен ошол нарынын тургундары, жаштары мисалы үчүн ошол Борбордук Азия университетинин маанисин түшүнүшү керек. Бул деген өтө чоң болуп көрбөгөндө инвестиция бир жагы. Ошол нарын шаары үчүн өтө чоң бир чоң позитивдүү нерсе болуп атканына карабастан, ушундай майда барат чыр-чатактын үстүнөн ушундай мамилеге барганы бул өтө кейиштүү. Эмне мырза, сиз мына жогоруда сиз айтып өткөн университет, же болбосо тактап айтканда Америка университетинде дагы сиз билим бересиз, ошол эле көп улуттуу студенттерге сабак бересиз дегендей. Негизи эле ошол деңгээлди алып караганда, ошол окуяны мисал иретинде деле албетте бул кайталанат же ушул акыркысы болду деп эч ким кепилдик бербейт, бирок ошентсе дагы алдын алуу үчүн эми сиз баягы мугалим катары эл аралык мамилелер боюнча адис катары кандай сунуш айтмак элеңиз? Мен сунушум эле ушул бир четинен биздин элибиз жергиликтүү жаштар болуп, өзгөчө негизи жаштарга байланыштуу маселе да. Жаштар ар кандай окуу жайлары баарысынын арасында ушундай тыгыз мамиле жүргөнү абзел болуш керек. Анткени эгер кайсы гана окуу жай обочолонуп, ушу биздин жарандардын шаарлардагы жашоого такыр аралашпай калганда ушундай түшүнбөстүктөр көбүрөөк пайда болот экен. Бирок мен айтар элем, ушу канча жылдан бери биздин университетте сабак берип студенттерди көрүп жүрөм. Чынында бул мыкты студенттер келет бизгечи. Биздин орток Кыргызстандын орток окуучуларына караганда дагы да бийигирээк деңгээлдеги аракети күчтүү студенттер келет. Буларга биз билим берсек, булар мен жана айтып атпаймынбы? Биздин келечегибиздин достору, партнерлорубуз, шериктештерибиз ушулар.
Бирок тилекке каршы жана сиз айттыңыз, Ошто мисалы үчүн көп болот. Жана бизде индус, пакистандык студенттер бар экен. Кантта ошондой бир окуу жай бар экен. Бишкекте деле боло жүргөн нерсе. Эми ар бир 5 миллион калктын арасынан элдин баарысына гарантия бере албайбыз. Бирок ар бир киши жаран ушун маанилүүлүгүн түшүнүп жүргөнү, түшүнүүгө аракет кылуусу биз үчүн өтө маанилүү нерсе. Эмне мырза, сиз жогоруда айтып өттүңүз, сиз дагы чет өлкөдө билим алганмын деп. Эми бул Кыргызстан эмес, башка ошол мамлекеттерди аралап окуп жүргөндө негизи башка чет мамлекеттердин өкүлдөрүн баягы кандай кабылдашат алар? Айырмачылыгы жакшы, албетте өтө позитивдүү кабыл алышат. Ушу чакырышат. Чынында мамлекеттик деңгээлде, элдин деңгээлинде ушул четтен келген студенттерге булар бизге келгендер өзү акчасын төлөп келе атышпайбы. Тияка барганда өздөрү акчасын төлөп берип, стипендиясын төлөп берип чакырып атышат. Анткени эл аралык мамилелерди түзүү алардын түшүнүгүндө ушул окуу берүүдөн башталат. Жаштардын бирге чогуу билим алып, бирге жүрүүсүнөн башталат экен. Ошолорду жакшы түшүнүшөт. Албетте, аларда деле бар. Мыйзам бузуу аларда деле бар. Бирок ошондой мыйзам бузуу болгондо университеттин мугалимдери болобу, жетекчилери болобу, же өлкөнүн жетекчилеринин тарабынан бекем так реакция берилет. Анткени булар жөн гана унутта калсын дегендей мамилеге канааттанышпайт алар. Рахмат маегиңизге, Элимер мырза, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Эл аралык мамилелер боюнча адис Борбор Азиядагы Америкалык университетинин мугалими Эмил Жураев менен нарындагы жаштар арасында чыккан чыр туурасында окуяны талдадык. Ийгилик каалайм.